күнүнө карата 1 айлык жарыяланган жергиликтүү бюджеттин эсебинен 250 миң сом акча каражат берилип келсе, быйыл 2023 жылы 891 миң сом бөлүнүп берилди. Ошондой эле дары-дармекке болгон муктаждарды жеңилдетүү максатында шаарыбызда социалдык дарыканалар ачылды. Мындан сырткары аялуу балдардын маданий эс алуу жайларына, сейилбак жана скверлерге баруусуна керектүү шарттарды түзүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Учурда шаардагы жалпы билим берүү мекемелеринде 300дөн ашуу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучулар билим алышууда жана 109 бала жашаган жерине жакын жайгашкан мектептердин мугалимдери тарабынан үйүндө окутууга алынган. Биз бардыгыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга караганга, аларга жардамдашканга, аларга шарттарды түзүп бергенге биз милдеттүүбүз.